Ушул үй аламда аткан тугандар сиздерге насип кылсын таңдар, караңыздар. Мен сиздерге азыр ушул үйдө сонун кылып бир катарлуу обзор кылып көрсөтүп берем. Андыктан сиздер биз менен бирге болуңуздар, бул видеону өткөрбөңүздөр, аягына чейин көрүңүздөр. Анан үй аламда аткан досторубуз менен ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, ОХКЖ каналынын көрөрмандары, жалпы эле биздин почтар көрөрмандар, амансыздарбы? Сиздерге мен бүгүн жакшы үйдү реклама алып бере турган болдум таңдар. Кирип келгенде эле таңдар, караңыздар. Аурасына байкаңыздар, аурасы чындыгында өтө сонун экен. Так, үйгө келе турган болсок, үйдүн узуну 14 метр, турасы 8 метр таңдар. Караңыздар, сырт кабалдары абдан жакшы, үй жаңы эле салынган, өзүм жашайын деп аябай жакшы кылып салган экен таңдар. Так, сыртын карасаңыздар, бул жидкий тротинен тартыптыр. Өйдөсү крыша тиникеден бүт жагы апшыркаланган жана сапаттуу мондогон ак пластик айнектер менен тосулган таңдар. Бүт тарабы таң. Эми жалпы аятынан келгенде 8 сотик чыгат. Стяжканы көрүп атасыздар таңдар, калың кылып куюптур. Эч кандай жерлери жарылып кетпеген, башка болбогон. Бул үйдүн алдына келе турган болсок, ондон ашык кичинекей жаш көчөттөр бар экен. Эжебиз гүлдү жакшы көрөт окшойт. Нерде карасаңыздар таңдар, катар кылып гүлдү, катар соңку роза гүлдү эгип коюптур. Агабыз да менимче уста болгон окшойт. Монда кылып ограждение кылып коюптур. Скромный чыгат экен. Негизи силер да ушуну алсаңыздар жакшы болот экен таңдар. Өрүк, алма, шабдалы, кайналы, ондон ашык түрү бар. Жалпысы айландырылып, пескоблок менен тосулган. Анан бул жерде суудан вообще проблема жок экен. Мына сууну караңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Маке, суусуз негизи жашоо болбойт го. Бисмиллахиррахманиррахим деп мен ооз тейин, Алыста жүргөн, Россияда, Европада жүргөн мекендештер, өзүбүздүн сууну сагындыңыздарбы? Мен сиздердин ордуңузга да ичип койдум. Биздин суу негизи башкача да. Эми үйүңүздөргө меймандар келип калса, сиздер соң кылып агабыз 3 очокту куруп койгон. Мынакей караңыздар. 1, 2, 3 очок. Оң жагында мынакей самор, ушул жерден чайпайды кайнатасыздар. Аш, шорпон да ушул жерден болосуздар. Так, ремонтту өзүңөр көрүп атасыздар. Бүт тарап песколок болгон, үстү тиникеден. Анан очоктун сырткы беттери полный кафелденттер. Так. Эми бул жакка келе турган болсок таңдар, катар мен силерге айтып өтө берейин, Үйдөн чыгып эле келсеңиздер, мынтип чыксаңыздар таңдар. Бисмиллахиррахманиррахим. Дегенде эле тоону көрөт экенсиздер. Ушул беттен сиздерге муздак, салкын, таптаза аба келет экендай. Эч кандай сумок жок, эч кандай машинанын түтүнү, таптаза аба мына ушул жерден келет экен да. Тоону көрдүңүздөрбү? Мынакей. Эми үйдүн алдыңкы бетинде дагы 1 сотик жар бар экен. Өзү жалпысы 8 сотик экен, 1 сотиги бул жакта экен. Ал жерге сиздер да кааласаңыздар бир аз эгин-тегин кылсаңыздар болот экен. Эми өзүңүздөрдүн неңиздерге карайсыздар. Ажаткана бул жакта экен. Көрүп атасыздар. Үйдүн да азыр алдыңкы бетинен мен бир силерге катар көрсөтүп берем. Бисмиллахиррахманиррахим деп ачайынча. Видеону өчүрбөй келе атабыз, көрүп атасыздар. Сиздер видеого лайктан басып, чайдан ичип, кофеден ичип көрүп отуруптур да. Бисмиллахиррахманиррахим. Оператор мырза, бул жагын кооз кылып туруп бизге көрсөтүп коюңузчу. Мына биздин көрөрмандарга, подписчиктерге кимде-ким ушундай шаардын чеке жагырагынан, таза жерден, салкын жерден, шуму жок жерден үй аламда аткан биздин туугандарга мына ушул видеону жакшылап тартыңызчы. Карагыла мынакей туугандар. Охо, башка мамлекеттегилер ушинтип тоону көргүсү келип атса, сиз үйүңүздө отуруп алып мына ушул тоону көрөт экенсиздер. Мына тоону көрүп атасыздар, аппа карга бөлөнгөн аппакай биздин соп-сонун тоолор мөлтүрөп турат. Эчтен чыккан болсоңуздар сизге ассаламу алейкум деп турат экен бул тоолор. Эми бул жактан кирип келсеңиздер, үйдүн алдыңкы бетинен жакшы кылып панорамный видти алсаңыз, үйдүн алдыңкы бетин көрүп атасыздар, туугандар. Жерине келген болсок, жери кара топурак. Бир аз эгин-тегин кылсаңыз болот. Эми эгин-тегинде помидору, бадырың, пышкан нерселерди, картошкаларды маканы менен эксеңиз болот экен. Катар кылып гүл эгиптир. Мына гүлдөр сонун гүлдөр экен. Бул ненин турбасы десе, бул үйдөн чыккан сливтин турбасы мына ушул жерде экен. Үйдүн артына карчы турган жерден ар бир жерлерге 1 метрден жер калтырыптыр. Мынакей. Анан бул жерде агабыз мына жерге жеңеме кийим иле турган кылып соң жасап бериптир. Жакшы экен негизи, молодец экен. Агабыз зор экен. Так, очурут үйгө келди. Да мен бир катар айтып өтөйүн. Үйдүн узун турасы 14 көз 8. Жалпы аянты 115 метр квадрат чыгат экен. Подушкалары куюлган. Сесмопоистер полный куюлган, пышкан кыштан. Үйдүн кире бериши аура сонун өзүңөр көрүп турасыздар. Кире бериште эле жолдун дагы болду. Чыкканда эле оң жагында туугандар. Кечиресиздер, жолду алдым. Мен тура түшүнөсүздөр да эми. Траветинге сонун гүл салыптыр. Жакшы идея экен. Так. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп, эшикке баа бере турган болсок, эшик где-то примерно
40-50 миңдик брон эшикти коюптур кире беришке. Туткалар да жакшы, мондай култагычтары менен 1, 2, 3, 4 жерден экен. Эми бул неге айтып атат десеңиздер, эми мен айтышым керек да сиздергечи. Айтпай койсом болбойт. Бисмиллахиррахманиррахим, видео кирейин. Эки канаттуу экен, эки качтат экен. Апертimiz эшикти жаба кириңиз. Кирип келсеңиздер, бул прихожка. Прихожкадан кирген болсоңуздар, түп-түзгө кирип келсек, бул жак зал. Макетондар. Залда чоң экен. Үй жылуу, отту жагып коюптур, сонун кылыптыр. Залды көрүп атасыздар. Ремонтторго келе турган болсок, так. Моюша бойлор, караңыздар. Потолокторду көрүп атасыздар, өтө соңуптур. Люстраны да бир катар тартып койсоңуз болот. Мына люстра да жакшы. Айнектер пластиктен, занескаларына жакшыланып төшөптүр. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Бул комнатка кирип келе турган болсок, бул конок бөлмөсү. Кудаларды, меймандарды мына ушул жерде тосуп узатат экенсиздер. Алдыңкы тарабы шестигранный болуп салынган. Бул жагда пластиктен, ремонтторуна келсек жакшы экен. Анан мол көрүп атасыздар, бул мебель. Апертimiz алысырактан бурчектен ушуну жакшы алыстан көрсөтүп койсоңуз, мебелдин канчалык чоңдугун. Анан бул мебель где-то ушул мебель өзү эле бир 80 миң, 90 миңде турат негизичи. Мынакей. Ар кандай эки тарапка ачылат экен. Өтө жакшы кылып жасаткан экен, сапатта жакшы экен, калың экен. Эми ичинде балдардын, жеңемдин, агамдын кийимдери ушунун ичинде экен. Кире бериштеги бул не деп койчу эле? Так. Эми бул жака кирели. Баарыбыз тең бала деп жүрөбүз. Балабыз үчүн жакшы шарт түзүп беребиз деп атабыз. Бул детский бөлмө. Кирип келгенде эле бул тарапта эки кабаттуу кичинекей биздин инилер жата турган. Анан бул тарапка келе турган болсок, бул карап көрөйүнчү. Бул гардероб. Инилерибиздин сала турган кийим-кечилер. Эшиктер. Баардык эшиктер ушундай коричневый цветтеги жыгач эшиктерден коюптур. Туткалар деле жакшы. Эшик өзү деле жакшы экен. Бул жерде жабандар экен. Анан бул ушул духовка менен бул жакта комнаталар кошо ысыйт экен. Жулуу экен, ыржа ысып калыптыр. Так, мына ушул үйдөгү көпчүлүк нерселер калат экен. Агабыз идиш аяк, көрпө, төшөк, анан могул телевизорду мага атам берген, ушул телевизорду да кошо алып кетем деп айтты. Тандар. Өздөр көрдүңүздөр, Так, кухняга келебиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кухняга келе турган болсок, апертimiz мына ушул жерден жакшы тартып коюңузчу. Кухня бул тугандар өздөр көрүп атасыздар, Кухня дагы чоң экен. Так, кухня мебелди коюптур. Мебелдин несі серый түстө экен. Так, аристондор бар, мондай суулар бар. Так, холодильник. Бисмиллахиррахманиррахим. Холодильник каян ачылат экен? Мынакей холодильник ачылат экен, мынакей тондар. Холодильник деле бир өзү 15 миң, 20 миңге чейин турса керек. Мынакей. Холодильник көрүп атасыздар. Неге айтып атам мен? Бул мебель, кухня мебель калат, холодильник калат, агабыз мондай идиштерин, мондай термоздарын алып келет экен. Могу стол, диван да ушул жерде калат экен. Так, эң эле жакшы жери биз баягы тоону сиз үйүңүздө отуруп чай ичип атып эле көрөсүз. Так, бисмиллахиррахманиррахим деп туруп бир апертimiz жакшы кылып тартып көрсөтүп койсоңуз, мына ушул тоону. Кандай сонуна? Чай ичип отурсаң, тоону карап чай ичсең, bundan өткөн бакыт жок да. Корону да жакшы көрсөтүп койгон. Ушул жерден биз бир катар көрсөтүп болду деп. Эми мен азыр сырт жакка чыгайын. Туугандар, караңыздар. Апертimiz бул жактан тартып койсоңуз, бул өзүнүн эле заманбап печка. Баарыбыз тең ушундай печкада чоң койгонбуз. Шуда апабыз, жеңелер ушундай печкада чоң эле тамак биширип берген. Печканын айланалары бүт кафелденген. Оттун күйүүсү дагы ысык экен, ачып көрсөтөйүн десем. От көмүрдү салып койтур. Көмүр каяктуу болду экен, Оттун күйүүсү дагы жакшы экен, таптуу экен. Так, прихожканы айтып өттүм. Жалпысынан үй 1, 2, 3, 4, 5 комнат экен. Прихожканы эсептегенде 5 комнат болот экен. Так, мен ботинканы кийип алайын. Видеону колубуздан келишинче биз өчүрбөй, сиздерге токтотпой тартып берип атабыз, Мынакей, көрүп атасыздар, Так, эшиктин алдын көрсөтүп коюңуз. Ушул жерден жакшы кылып тартып койсоңуз болот. Мынакей эшиктин алды аябай чоң. Бул жакта үчө чок. Үйдүн айланпаларын бир катар көрсөтүп өттүм. Эми баасына келебиз да туруп. Баасы канча десеңиздер, бул жактан тартып коюңуз. Баасы $85 миң, бир аз кем бар, сүйлөшүү дагы жолу бар, туугандар. Телефон номерлерин биз видеонун этегине жазып коебуз. Эмне үчүн мына ушул үйдү сатып атат экен, ушунча мээнет кылып үй салды эле, керги туугандар үйгө жетпей атат го десеңиздер, агабыздын ушул үйгө 7 жылдык өмүрү убактысы кетиптир. Өзүм жашайм ушул үйдө, бала чакам менен бактылуу болуп жашайм деп ушул үйдү салган экен, бирок шартка байланыштуу сатып атат экен. Себеби мына ушул туугандар. Кичинекей уул кыздары ушу Манас шаарына алып келип, ушул жерде мектептерге берип, окутуп, эмне болуп аткан экен, бирок көнбөптүр да. Баласы уул кыздары өзгөндө чоң атасынын колунда чоң койгон экен, кичинекейинде. Ошол бойдон ошол жака көнүп калыптыр. Мына ошон үчүн сатып атат экен.
мына ушул эле экен себебичи туугандар. Мен бекенден кызыл китепти жантан бери көтөрүп жүрүп эле жүрөм. Документ жагынан келе турган болсок, документ жактары өтө таза экен, эч кандай иши жок экен. Суу, светтен общем проблема жок экен. Эми операторубуз алдыма өтүп алсаңыз, мен эми адрестерди айтып өтө турган болсом, биз бүгүн азыр Манаш шаарында турабыз, өздөрү көрүп тургандай эле. Бул жагы Ынтымак көйгөйдөн эле түз эле келгениңиздер, экинчи көчөдөн солго бурулсаңыздар, түз эле мына ушул агабыздын үйүнө келет экенсиздер. Бул жагы жаңы базар. Анан бул арт тарабы мал базар экен, ориентировкаларды алып бересиздер. Көчөсүнө келе турган болсо, көчөлөрү асфальт, үйдүн сырт кабалдарын көрүп атасыздар. Мына кеткандар бардык жактары пескоблок менен тосулган. Варатасына келе турган болсок, мындай темир варатаны орнотуп коюптур. Так, эми туугандар айта турганыбыз, үй алам деп аткан туугандар, мына ушул үйлөр сиздерге насип болсун, биз дуа кылып коебуз, иншалла. Жакшы insanlarга ушундай жакшы үйлөр насип болсун. Негизичи баягы шаарда жашап аткан, шаардын сыртына чыгып таза абада жашайм деген достор болсо, туугандар болсо, ушул видеону жакын достору менен бөлүшүп коюңуз. Биз бааларын айттык. Толук маалыматтарды сизде телефон номерлерден жазып байланышка чыксаңыздар дагы болот. WhatsApp'та связь дагы бар. Туугандар, кызмат болсо, ОХК ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Биз силерди баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Ушул видеону жакын досторуңдар менен бөлүшүп коюңуздар.